Ben жана айттым, бизде көптөгөн суроолор бар эле. Бирок ал жакта ушундай чуулгандуу окуя болуп атканда биз бул жерде бул маселени талкуулап отуруп алганыбыздын өзү дагы моралдык бир аз жактарын карап атабыз. Саат 1-де азыр чукул жыйынга жыйналабыз Баткендеги окуялар боюнча. Бирок эгер сиздер туура түшүнсөңүздөр, Баш прокуратура сиздерге да кайрылам, Адилет министрлиги сиздерге да кайрылам. Мына Ички иштер министрлиги биздин фракция азыр тийиштүү жыйынтык чыгарат, чечим кабыл алат, чечимди бир аз редакциялайбыз. Долбоор, азыркы долбоор бир аз Алишер мырза талапка жооп бербей тургандай долбоор. Долбоорду мыктылап, ар тараптуу кылып даярдап, жогорку кеңешке бул маселени алып чыгуу жагын карайбыз. Баш прокуратура менен Ички иштер министрлигине мына тергөөнү тергеп ачып алып, бир дагы бир шакталбагандыгы боюнча тергөөчүлөр жөнүндө бир чара колдонгонуңуздарды ачык эле айтыңыздарчы мындай. Чтоб эртең кече эртеңки боло турган тергөөчүгө бир сабак болсунчу. Анан сиз азыр айрыкча жанагы улуттук коопсуздук комитетинде жаман бир идея пайда болду. Биз профилактика жасап коелучу деп. А профилактика жасагандай ал эмне? Бир койбу, торпокпу? Биз бир 2 күнгө киргизип койсок, ал жактан башкача болуп чыгат деген сөздөрдүн өтө көп угуп баштадык биз соңку мезгилдерде. 2 ай кармап коелу, ал жактан жуп-жумшак болуп чыгып калат. Бул профилактика, капа болбоңуздар деген сөздөрдүн өтө көп айтып атат ушул офицерлер. Ал дагы бир жаран, айланайын. Ар кимдин психологиясы ар кандай. Бирөө 2 саатта башкача болуп чыгат. Бирөө 2 айда таптакыр таанылыс болуп өзгөрүп чыгып атат. Оорукчан болуп чыгып атат. Жанакы агрессия деген эмнеден пайда болуп атат? Агрессия ушундан улам пайда болуп атат. Айрыкча мектеп балдары. Бир аз чочулап калган жерден психологдор кайра айтып атат. Биздин кыргыздардыкы айтпайт. Мына Россиянын телеканалдарынан көрсөңөр, жаштардын ушунчалык каттуу мындай бир мыкаачы болуп баштагандыгы ошол байкоосуз жерден коркуу сезиминен улам пайда болот экен дейт. А бизде кыргыздар ушуну айтып койгон. Мышыкты бурчка такап алып шыпыргы менен ура берсең, ыркырап жолборс болуп чыгат деген. Биз ошол балдардан кийин жолборс жасап аткан жокпузбу? Профилактика кылабыз деп. 19 жашар баланы перепост үчүн профилактика ушул. Бул кайсы өлкөдө бар ушундай нерсе? Бул жапайычылык. Мына ар бир нерсени өзүнүн аты менен атайлы. Тилекке каршы рахмат. Мына убактыбыз аябай тар болуп атат. Биз башкачараак өткөрөбүз деген максатым бар эле. Буюрса бул маселеге жалпы жогорку кеңештин деңгээлине кайрылабыз. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мына берген маалыматыңыздарга Маданият маалымат министринин берген маалымат ушуну кеңейтели. Ошону кеңейтип, сиз ушул фактыларды айтып атасыз Маданият министрлиги тарабынан. Бирок ошонун чечүү жолдорун сунуштасаңыз, конкреттүү түрдө кайсы мыйзамга кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштайсыз, кайсы мыйзамдар сизге тоскоолдук болуп атат. Анан жанагы кээ бир эмнелерди чектөө дегенди чектөө эмес, элге туура түшүндүрөлүчү. Башаламандыкты ооздуктоо деп эле айтылычы. Чектөөнү азайталы. Чектөө. Бардык жагында чектөө. Конкреттүү түрдө башаламандыкты кичине ооздуктоо максатында дегенде. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, жакшылык маалыматтар менен жолугушканды жараткан насип этсин баарыбызга. Рахмат чоң. Кезектеги жолугушууга чейин.